Ассаламу алейкум достор. Америкада ушул күндөрдө өтө кызыктуу бир окуя болуп атат. Американын саясатында жаңы бир жылдыз пайда болду. Болгондо дагы мусулман. 34 жашта 91-жылкы Зохран Мамдами деген жаш бир жигит, эгер алдыбыздагы күндөрдө күтүүсүз бир окуя болуп кетпесе, Нью-Йорк шаарынын, Американын эң чоң шаарынын мэри болуп шайлана турган болот. Мусулман бирөө. Polymarket деген сайттын алдын ала божомолу боюнча Мамдаминин шайлануу ыктымалы 95%, анын эң жакынкы оппоненти Андрю Куомонун шайлануу ыктымалы 5%. Куомону Американы башкарып турган, мен мурдагы видеолорунда айткан, күчтөр колдоп атат. Мамдаминин шайлануусуна каршы болгондор Трамп жана анын жакындары, ошол Американы башкарып турган күчтөр, массалык маалымат каражаттар. Ошого карабай Мамдамиге болгон колдоо абдан чоң болуп 95% болчу. Мамдами өзүгө көңүлүн кантип бурду? Көпчүлүктүн көңүлүн ал бир дебат учурунда бурду. Ошол кандидаттардын дебаты болуп атканда журналист ар бир кандидатка мындай суроону сурады: эгер сиз Нью-Йорк шаарынын мэри болуп калсаңыз, болгондон шайлангандан кийин кыла турган эң биринчи ишиңиз эмне болот десе, башка кандидаттардын бардыгы мен Израилге барам деп айтты. Нью-Йорктун мэри болсом, мен биринчи болуп Израилге, ыйык жерге барам деген сөздү айтышты. Бир гана Мамдами мен Нью-Йорктун мэри болсом, мен Нью-Йоркто калам деген сөздү айтты. First visit, I would visit the Holy Land. I would go to Israel. Yeah, I'd make my fourth trip to Israel. My first trip to Israel, my wife. Mr. Mamdani. I would stay in New York City. My plans are to address New Yorkers across the 5 boroughs and focus on that. Ушул сөз менен элдин көңүлүн өзүнө бурду. Бул эмнени көрсөтүп атат? Ошол берки адамдардын аркасында кимдер турганын көрсөтүп атат. Алардын шефи кимдер экендигин көрсөтүп атат, берки башка кандидаттардын. Мамдами өз алдынча келаткандыгын жана ошого карабай, мунун аркасында андай күч болбогонуна карабай, абдан көп Нью-Йорктуктар Мамдамини колдоп атса, демек буга чейин Американы башкарып турган күчтөрдүн методдору иштебей атат. Азыркы жаңы өтүп келаткан, муну көбүнчө 30 жаштын асты жаштар колдойт экен. Аларга булардын сөзү, булардын телеканалдары, журналисттери, газеталары жана авторитеттүү баягы саясатчылардын сөздөрү өтпөй атат да. Жаңы муундун көз карашы башкача. Ошолордун колдоосу менен, абдан чоң колдоо менен Мамдами келатат. Экинчиси, буга чейин Трамп келген. Жакында эле Трамп келген. Трамп келгенде дагы ушундай бир буга чейин адамдарды тажаткан бир бийликти жеңип келген эле. Дагы бир ойлодук эле, эми мына Трамп келди, көпчүлүктүн колдоосу бар, эми Трамп өзүнүн доорун сүрөт. Узун мөөнөт сүрөттөдүк эле. Трамптын жүргүзгөн саясаты дагы демек америкалыктарды тажата баштаптыр. Ага каршы бир астынан бир күчөп атыптыр да, протест. Ошол күчөп көтөрүлүп аткан, кайнап аткан протесттин колдоосун азыр Мамдами алды. Эгер Мамдами өзүн мэрликте жакшы көрсөтүп турган болсо, азырынча сүйлөгөнү, өзүн алып жүргөнү, өтө билимдүү, өтө американец, мындай мусулман болгонуна карабай, ал кечээ келген жат бирөө эмес америкалыктардын көзүндө. Американец. Англисчеси, сонун сүйлөгөн эмелери, сонун айткан сунуштары, Америка, Нью-Йоркто эмне кылам, кандай өзгөртүүлөр кылам, ошолордун бардыгы төп келип атат. Алар, ошо демократтар, мусулман болобу, башка болобу, бизге туура келип атат деп колдоо көрсөтүп атышат. Эгер өзүн жакшы көрсөтө турган болсо, иш жүзүндө бул келечектеги Трамптын конкуренти болуп атат. Демократтар кечээ Трампка жеңилгенден кийин алардын лидери биринчи Байден эле, кийин Харрис эле, булардын эч бири ал жаштардын көзүндөгү герой эмес эле да. Алардын колдоосун анчалык ала турган, алардындай топтой турган баарын чыныгы эмес эле. Бирок Мамдамиде ошол сапаттар азырынча көрүнүп атат. Эгер мэрликте жакшы өзүн көрсөтө турган болсо, кийинки президенттик шайлоодо Мамдами же Трампка каршы, же JD Vance деп анын жардамчысына каршы аттанат. Жана менин оюм боюнча, эгер өзүн жакшы көрсөтсө, мунун харизмасы алардан күчтүүрөөк болуп көрүнүп атат. Мүмкүн Трампты жеңе албашы мүмкүн, бирок берки Ванске кала турган болсо, Ванс мынчалык яркий эмес да. Ушул жерде биз демократтар, мурда айтпадым беле, демократтар булар
бөлбөйт, улутуна, динине, башкасына карабай, алардын баарын адамды бирдей кылып көрөт. Чыныгы демократтар да, чыныгы Америкадагы демократ көз карашындагы адамдар. Мурда бизден бирөөлөр Америкага барса, 2000-жылдар, 2010-жылдарда Американы мактап келет эле көбүнчө. Америка мындай экен. Ошолордун айтканы, Америкага болгон мактоо ошо демократ адамдардын көз карашы болчу эле. Ал жерге барсаң, сен эч ким айырмалабайт экен, ар түрдүү адамдар аралаш жашайт экен, баарынын укугу тең экен, жана башка деген сөздөр. Ошолор демократтардын баалуулуктары өзү. Обама келгенге чейин Американын жүзү ошондой эле. Америка ушундай бир жер деп билинет эле. Обама келди дагы ЛГБТ деген нерсени өтө катуу көтөрүп салды. ЛГБТ менен адамдардын могул жерин алып келди. Аны Байден улантты. Ошондой нерселер менен адамдарды ушунчалык тажатышты да демократтар. Анан өздөрүнүн имиджин бузуп алышты. Ошого каршы протест катары ошол дагы абдан чоң роль ойноду. Трамп келип отурду. Эми Трамп мына өтө чоң колдоо алды. Америкада демократтар уктады деп атканда көрсө Трамптын буга чейин жүргүзгөн саясаты, айрыкча Израилге көрсөткөн колдоосу элдин кыжырын, жаштардын абдан кыжырын келтирип турган экен. Азыр ошол энергияны өзүнө мандами топтоп алды да. Ушундай бир жаңы, бир күтүүсүз бирөө чыга келди. Мындай окуялар өзү болот бул дүйнөдө. Дайыма алдын ала 10 жылдык прогноз, элдин баары прогноз кылып калат го, эми ушундай эле болот экен деп калган учурларда дайыма тагдырдын өзүнүн бир планы болот. Ошон үчүн биз келечекти биле албайбыз. Келечекте дайыма күтүүсүз бир мындай бир окуя чыгып кетет. Ошол бар жокту өзгөртүп салат. Адам өзүнчө бир план кылат, бирок жашоо Кудай өзүнчө бир пландары болот да, ушундай болот. Бул кишини мен эми анчалык эле көп эме кылбай атам. Мында мен андай эле бар жокту өзгөртүп сала турган киши катары көрбөй атам. Болгону Нью-Йорктун мэри болот экен да. Нью-Йорктун мэри мусулман бир жаш жигит болду. Эми бул каяка алып барат, убакыт көрсөтөт достор. Мен силерге ошол мамдами жөнүндө ушундай кыскача бир сөздөрдү айтып берейин деп бүгүнкү видеону тарттым.